Президентіміздің тапсырмасы негізінде өте мындай адам ойдағыдай ахуалға келіп түсіп тұр. Açılışı stadionda. Құрметті туғандар, бардыңыздар білесіздер, стадион қандай алды болшы. 20 жыл спорт ойындан өткөріп келдік біз бұл жерде. Şunday stadionumuz var. Қараған кişi жоқ. Özgür şahrında canlı больница правыз buyursa. Стеклянный мост бүтелі екен. Жасап атышат. Аябай сом, өте сом, оқымыш. Алға Қырғызстан. Өзгөн. Бүгін açılışı stadionda. Аябай сом жасалды. Оқымыш. Қырғызстан өнүгүү жолунда. Аябай сонун көрүнүш, аябай сонун. Прям жанды үнүң менен кубанат экенсиң. Ол чынар теректер аябай сонун көрүнөт экен мына. Алды жакта кире бериште аябай чоң бар экен. Өтө салып сейил багы менен стадион курулуптур. Сонун көрүнүш. Бизден Ноқатта дагы стадион бар да каралбай жатат. Мен ойлойм очередь келет буюрса. Караңыздарчы мына көрүнүштү. Керемет görünüş. Екі досқа разышылық. Аябай жақсы görünüş. Бүгін стадионның açılışı. Қонақтобуз. Шундай жакшылыктардын ачылыштары көп болсун, жакшылыктардын ачылыштарынан көпкө бололу. Бизге стабилдүүлүк керек. Кыргызстан өнүгүү бир багытында. Бул жакта биздин өзүбүздүн өндүрүштөр го дейм. Sonun görünüş. Bizde Ноқат районунда да аябай чоң ушундай стадионубуз бар. Караган киши жок. Ал жакта убак сааты келип, ушундай жакшы бир мына теректерди айткан болчумун башында. Аңда жаман сон. Аябай сонун көрүнөт экен. Боз үйлөр. Stadion. Өтө сон. Мен ойлойм дүйнөлүк стандартка жооп берет. Сонун көрүнүш. Ийгиликтер боло берсин демекчиз. Бул жер дагы убагында жаттан каралбай. Алар аябай сонун болуп. Аябай сонун оңдоп тур. Көз кубанат. Көргөн көзүңө ишенбей кубанасың. Караңыздар сонун. Биздин Ноқаттын Ноқат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө дагы көтөрмө айылыбызда аябай чоң стадионубуз бар.
Ал жакта дагы биз видео аркылуу чагылдырабыз. Биз ойлойбуз сөзсүз түрдө эки дос буга көңүл бурат, өзүнүн көзөмөлүн алат. Анткени кара кой уже буйруса дүйнөдөн өзүнө туристтерди тарта турган эс алуучу жайга айланат жагында ал жер. Ал жакка бүгүнкү күнү ошол Кыргызстайда көтөрүлгөн 25 чакырым асфальт төшөлүүдө. Туристтерге аябай сонун шарт түзүлүүдө. Кара кой как раз Кыргыз Ата айлык өкмөтү аркылуу өтөт. Ал стадионду да видео аркылуу чагылдырабыз. Кыргыз Ата футбол федерациясына азырынча берилген дейт. Алар ошол жерде биздин жашы чыган футболисттерди тарбиялап атыптыр. Бирок мындай шарт жок да, ушундай шартка муктаж. Ал жерде видео аркылуу чагылдырабыз буюрса сөз. Буюрса ачылышында да бир аз видео кылып, ачылышында видео аркылуу чагылдырганга аракет кылабыз. Не демекчимин, Кыргызстан алга өнөлү, өсөлү, бизге ынтымак керек, биримдик керек. Сону жакшы баратабыз. Ар бирибиз ар тараптан кайсыл тармактан кандай жардамга мүмкүнчүлүгүбүз бар, ушул ата журттун өнөөсүнө салым кошушка чакырык жасап кетмекмин, как всегда. Ар дайым ушул ынтымакка, биримдикке, эки достун саясатын колдоого, экономиканы көтөргөнгө, жардамга кол сунууга чакырык жасайм. Ар бир жолу чакырык жасап кетким келет. Ассаламу алейкум. Кызыгуу дагы көбөйсө керек футболго. Биз ачылышын чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Мен 2005-тен бери өзүм өзгөндүкмүн. 2005-тен бери билем ошол стадиондо 1-майда оюн болчу, чыгып ойночубуз. Мурунку акыбалы эми мурункусу чопо деле ойночубуз, жерде эле. YouTube'дан көрдүм, бир рекламасын көрдүм. Аябай сонун болуптур. Биз чыдамсыздык менен күтүп атабыз ачылышын. Жалпы өзгөнүн тургундарына кайрылуу ушул биздин бүгүнкү күндө жаркырап ачылып аткан спорт аянтчабызды, ушул стадионубузду жакшы жогорку деңгээлде кармап, ушул жерде ден соолугун чыңдап, ушул жерден өзгөн районубуздан мыкты деген спортчуларыбыз, мыкты деген ошол футболчуларыбыз, спорттун бардык түрүнөн мыктылар чыгышын каалайм. Урматтуу айымдар жана мырзалар, сөз Кыргыз футбол биримдигинин президенти Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке берилет. Урматтуу Өзгөн шаарынын тургундары жана футбол сүйүүчүлөр. Бүгүнкү күн баарыбыз үчүн өзгөчө күн. Өзгөн шаарынын борбордук Зулфукар Ормонов атындагы спорт комплексинин ачылышы бул Өзгөн шаары үчүн гана эмес, өлкөбүз үчүн да чоң кубаныч, жетишкендик жана сыймык. Бул жерде буга чейин орун алган стадион алыскы 1968 жылы курулуп, эскилиги жеткен. Жаңы стадион 2024 жылы тургузула баштаган жана кыска убакыттын ичинде заманбап стандартка жооп берген объектиге айланды. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, эски стадион жайгашкан аймак өзгөчө тарыхый маданий баалуулукка ээ. Ушул себептен жердин негизги боркон болгонуна карабастан, жаңы спорт комплексти дал ушул жерде куруу чечими кабыл алынып, орындуктардын саны чектелип, оор конструкцияларды колдонбостон курулуш иштери жүргүзүлдү. Кыргызстандын спорт тарыхы үчүн дагы бир маанилүү объект ачылып жатат. Бул комплекс спорттун бардык түрлөрүнө арналган борбор болуп, жаштарга жана кесипкөй командаларга өз потенциалын көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстандын бардык аймактарында жаштар ойной турган, кесипкөй командалар даярдана турган шарттарды түзүү жана жакшыртуу биздин негизги максатыбыз. Бул жаңы комплекста дал ушул максаттарга кызмат кылат. Спорт комплекс менен бирге ага караштуу аймактарда толук оңдоп түзөлдү. Жолдор жаңыланып, сейилбак жана жаңы көрпкө ээ болду. Көпүрө курулду. Инфратүзүмдүн ылдам өнүгүшү тургундардын жашоо деңгээлин бир топ жакшыртып, шаарды заманбап жана ыңгайлуу чөйрөгө айлантат. Бул өзгөрүүлөр балдарыбыз жана жаштарыбыз үчүн оюн зоок аянтчалары, спорттук машыгуу аймактары, сейилдөө жана эс алуу үчүн жагымдуу жайларды камсыз кылып, жалпы коомдун өнүгүшүнө, жаштардын тарбиясына жана облустун гүлдөп өсүшүнө чоң салым кошот.
Üçünü menen birge stadion өлkөнүн başka futbol çempionatında bu şehrin attan oynayan Özgön klubunun üy arenası bulur. Yemi şehir turgunları çoğun futbol betleşlerine canlı güve oluşup öz şehrinin komandası için görmandık kılışar. Bugünkü günden tarttan jaş futbolçular bu жерде maşıgıp çınıgı çempiyonlar kaynanar dep men tereң işenemin. Futbol boyunca ötkөрүүчү kurama komandalardan, kızlar jana jaşlar komandalarının oyunları mından arı uşul жерде ötkөрүүгө da мүмкүнчүлүк түзүлөt. Бул стадиондун курулушуна салым кошкондорго терең урматымды билдирип өткүм келет. Долбоорду колдогон Кыргыз Республикасындагы Дүйнөлүк банктын өкүлчүлүгүнө өзгөчө ыраазычылыгымды билдиремин. Özgön futbol klubun koldoğu algan Red Petroleum uyumuna rahmat. Sizlerin küçüğünüzler menen uçurda bu klub өлkөнүн başka çempionatı Kırgız Premier Ligasında Özgöndün jana Oş okulusunun namıсын korgoodu. Alemi klubun dayardığın dağı da jakşırtуу üçün jakın kubakta Şeral ayınındagı 5 hektar yer ülkesinde atayın okuu maşıgı bazası kurular. Жаңы stadion өлkө спортuna kızmat kılsın. Бұл жерден көптөгөн чемпиондор чыксын. Жаштарыбыз дени сак, эрктүү жана патриот болсун. Жаңы стадионубуз кут болсун. Урматтуу Өзгөн шаарынын жана Өзгөн район тургундары, өзүңүздөр жакшы билгендей, бул биздин бир гана футбол stadionumuz emez, mamleketimizde 2 yıldan beri köptөгөн futbol stadionları açılıp gelecekler. Mına oşulardın kezegi sizlerge geldi. Bu mesele boyunca hurmattуу prezidentimiz Sadır Nurkoca Japarov'un bizdin aldığımıza koygun çoğun tapşırmaları var. Mamleketimizdeki bardıq rayon şehirlerdeki futbol stadionların жақшыртып, оңдоп түзөп, элге жаштарга ыңгайлуу кылып жасап бериш үчүн тапшырмалар коюлган. Ошол президентибиздин тапшырмаларын аткаруунун негизинде бүгүнкү Өзгөн стадионда курулуп бүттү. Азыр эле мен ошо президентибиздин урматтуу Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен Өзгөн шаарындагы Өзгөн районунун больницасына барып келдим. Больницанын акыбалы өтө оор экен. Больница көптөгөн жылдардан бeri оңдолуп түзөлбөй, өтө мындай адам ыйлагыдай акыбалга келип түшүптүр. Ошондуктан президентибиздин тапшырмасынын негизинде Өзгөн шаарында жаңы больница курабыз буюрса. Рахмат бардыгыңызга. Ошондуктан урматтуу жерлештерим, men ушул стадиондо көптөгөн жолу алдыңыздарда сүйлөдүм, алдыңыздарда чыктым, убадаларымды бердим. Ошол берген убадаларымды аткарып келе жатамын. Мындан ары дагы сиздер менен бирге элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин өсүп өнүгүшү үчүн бүт күч аракетибизди жумшайбыз. Саламатта болуңуздар. Рахмат. Жаңы стадион кут болсун! Ормонов атындагы спорт комплекси барыңыздарга кут болсун. Шандыра кол чалуулар. Урматтуу Өзгөн шаарынын тургундары, ошондой эле көрөрмандары, футбол көрөрмандары, барыңыздар чын жүрөктөн куттуктайбыз. Урматтуу туугандар, бардыгыңыздар билесиздер, стадион кандай абалда болчу. 20 жыл спорт оюндан өткөрүп келдик биз бул жерде. Бирок бүгүнкү байрам бул өзгөчө байрам. Ушул байрамда мына кечээ күнү ушул биздин генерал-полковник Камчыбек Кыдыршаевди, Казактын президенти Токаев мамлекеттик достук ордени менен сыйлады. Дагы жолу куттап коелу, урматтуу туугандар, бардыңыз. Мен сиздерге айтарым, мына уктуңуздар азыр оюндун башында. Кудай буйрса, Өзгөн эли 1 жылдан кийин заманбап бүт немеге жооп берген чоң больницага ээ боло турган болдук. Бул да ушул генерал менен биздин президентибизге чоң ыраазычылык билдирип коелу. Дагы бир жолу бардыгыңыздарды куттуктайм, аман болуңуздар. Камчыбек Кыдыршаев, рахмат сизге дагы бир жолу. Siz gelgende futbol önüktü. Şunda kalmanızda, hopla.